Дүйнөдө эң көп сандагы тасмаларды тарткан АКШнын Голливуду болсо, экинчи орунда Индиянын Болливуду экени талашсыз. Дал ошол Индия тасмалары менен таанылган таланттуу актер Шахрух Ханды кимдер гана тааныбайт. Шахрух Хан 1965-жылы 2 ноябрда Индиянын Нью-Дели шаарында туулган. Атасы Тадж Мухаммад Хан эркиндик үчүн күрөшкөн белгилүү адвокат болгон. Апасы Фатима коомдук сот болуп иштеген. Шахрух мектепти бүткөн соң Дели колледжинин экономика адистигине тапшырат. Андан кийин университеттин магистратурасында массалык коммуникация адистигин аяктайт. Бирок ал өз кесибин эмес, актердук өнөрдү тандайт. 1991-жылы Мумбай шаарына көчүп келип, индус кызы Гаури Чиберге үйлөнөт. Алар Ариан аттуу уул жана Сухана деген кыз дуу болушат. Хан алгачкы жолу актер катары 1988-жылы теле берүүдөн чыгат. Башында теле сериалдарда ойногон. Мумбайга көчүп келгенден кийин киного тартыла баштайт. Алгачкы ролун 1992-жылы Акылсыз сүйүү фильминде аткарган. 1993-жылы Коркунучтагы өмүр жана өлүм менен ойноо деген фильмдерде терс каармандардын ролун аткарат. Өч алуу үчүн өзүнүн дос кызын өлтүргөн каармандын ролун аткаргандыгы үчүн Filmfare журналынын мыкты башкы роль сыйлыгынын ээси. Экинчи сыйлыгын 1995-жылы Уурдалбаган келин фильмдеги ролу үчүн алган. Бул тасма кинотеатрлардан 12 миллиард рупий чогултуп, Индиядагы тасмалардын эң кирешелүүсү аталган. Шахрух Хандын ийгиликтүү ролдору анын Болливудтагы эң суроо талаптуу актер болушуна алып келет. Жада калса жылына 5-6 тасмага түшүшкө үлгүрөт. 2007-жылы алга Индия тасмасында чөп үстүндө хоккей ойноо боюнча кыздар командасын даярдаган тренердин ролун мыкты жараткан. Болливуд жылдыздарынын арасында сыйлыктары боюнча Дилип Кумар гана Шахрух Хандан алдыда. Шахрух дүйнөдөгү белгилүү актерлордун катарында. Актер тууралуу кыскача. Шахрух Хан 54 жашта. Ал Болливудтун 80ден ашуун тасмаларына тартылган. Аны Индияда Болливуд падышасы деп аташат. Шахрух Хандын үй бүлөлүк бюджети $600 миллион ашат. Актердун Лондондо квартирасы, эң кымбаттелген Rolls-Royce, Bugatti Veyron жана BMW унаалары. Ал тургай жеке чартердик учак сатып алганга да жетишкен. Шахрух Хан дүйнөдөгү эң таасирдүү делген 50 адамдын катарына кирет.